Бизде Ханафи мазхабта ушул тандалган аял кишинин уяттуу жери кайсы деп мына фикh китептерде Кудрини карайбызбы, Хидаяны карайбызбы өкүмдө ошол жүзү менен колуну авретке кошпойт, уяттуу жерге кошпойт. Ошол эле Дамыл айтып кетти азыр, эгерде ошону мисалы намазда жүздөн жүз эгерде бети ачык, колу ачык болсо намазы бузулуп калбайт. Билебиз, эгерде намаз учурунда кайсы бир мисалы уяттуу жер деген ачык болчу болсо намаз бузулуш керек эле. Бул жерде мисалы аял киши намазы бузулбайт. Ошондой эле ажылыкка барганда махрам деп коебуз, мухрим болот, мисалы ажылыкка ниет кылат. Мына ушул жерде дагы эгерде никоп кийчү болсо, ал жерде жаза каралган да. Бул дагы ал аврат эмес экен, уяттуу жер эмес экендигин жүздүн жана колдун ушул нерселер белгилүү. Жана дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде Айша энебизден риваят кылат. Айша энебиздин бир тууган сиңдиси Асма разияллаху анхума пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам турган жерге бир күн кирип келди. Келгенде ошол үстүндөгү кийими бир аз жукарак болгон деп айтышат. Ошондо пайгамбарыбыз жүзүнү башка жака буруп туруп, "Я Асма" дейт. Аял киши бойго жеткенден кийин бул жер менен бул жерден башка жери жабык болуш керек деп айтты. Ошондо пайгамбар салам жүзү менен колду көрсөттү да. Ушул экөөдөн башка жери жабык болуш керек деп айтты да. Мына алымдар муну дагы далил кылат. Аял кишинин жүзү жана колу уяттуу жерге кирбейт экендигине. Бул эми жалпы биздеги жумхур деп коебуз, көпчүлүк алымдардын. Ошолордун арасында биздеги Орто Азияда кармалып келип аткан Ханафи мазхаб, Абу Ханифа рахимахуллахтын пикири дагы ошол жүз менен колду авретке киргизбейт.